галстын породасы бул мүнөзү бир өзгөчө экен. Бул тоо ташка жүрө албайт. Ушинтип жайдарды короого ар дайым кармайбыз да. Анан өздөрү жоош, мындай карап көрсөң жоош, абдан эле жоош. Кол менен дойкага көнгөндөн кол менен саадырбайт экен. Тимелет уйлап эметет экен, бирок дойкага өздөрү кирип, өздөрү чыгат да. Үйрөтүп койгондой да, мына башкача мүнөздөр бар экен. Анын сүттүүлүгү асылдуу кошот экен. Бунун сүттөрү мындай желиндери кичике болгону менен бирок сүттөрү берекелүү экен да. Жакшы уйлардан 15-25ке чейин болуп атат да. 25 кээде эми азыр жаш да буларчы, эми да мүмкүн 30га чейин чыгып калат, 30 ашып калат. Бирок ошо жакшы үмүт болуп көрүп булардын иш жүзүндө көргөндөн кийин биз аракет кыла баштадык да. Бул биздин чарба жөнөкөй жайдар уйларганда 2 эсе, 3 эсе көп берет экен деп ниет кылып, анан бунун балдары дагы баалуу экен да. Биздин бар ошо документтер менен алып келгем, Табрес деген фермадан. Ушундай эметип, Кудайга шүгүр бир да башы кем элек, 16 баш мурда былтыр алып келгем, быйыл 16сын тууп берди. Адан чыкыр дагы экинчи төлүм башталды, Кудай буйруса. Байлап бул кереги жок экен да. Прогулка деп коет экен, ошо прогулка кылып, нары бери басып турганда булардын сүттүүлүгү да көбүрөөк болот экен да. Жеп аткан тойту бул чыктуу тойт деп коебуз. Бунун арасында 10%ке чейин дам бар да. Будан bir күндө 15-20 килога чейин шлош жешет, 2 маал жем жешет, андан чыкарып 1 маал чөп жешет да буларчы. Анан атайын ушул порода уй үчүн ушундай жайдар кылдык да, булар жайлоого барбайт. Жайлоого барса баса албайт экен, өздөрү салмактуу болот экен. Жаңы алганда эле 708 килограммдан алгам, ар биринин салмагы 708 килограммга тең болду. Анан булар саап аткан учурларда өтө семиз боло албайт экен. Семиз боло албайт экен да, булар саап аткан учурларда сүткө көтүп кетип, мындай өтө семиз болбой арык эле болуп турат экен да мындай. Анан бирок асылдуулугу чын эле бар экен булардын. Бунун биз билгенден тойттан эле маселе экен да. Булар көп жейт. Элдерибиз бирин экин баккан болсо, алардын биздикиндей болуп чыктуу той даярдаган эмес. Анан ошон үчүн булардын тойттан эле бага албай калат да. Анан ушундай условиясынан кыла албай, анан бага албай калышат да. Колхозду тарагандан баштап эле дыйканчар болом деп отуруп ушинтип аракет кылып жүрүп анан акыры ойлогон оюбузга жетейин деп калдык, Кудай буйруса. Тоолордон сарай алдык, бияктан сарай алдык. Биринчи ордундарын баарын куруптур, анан 2 жылдан бери ошо катуу кириштик да. Жайдар уйлар менен баштаганбыз. Биринчи ишкерликти ошо жайдар уйлар менен баштап көрүп, алардан таптаза пайда болбой, анан саап бир 2 ай эле саадырат экен, анан эле чыкпай калат экен. Анан аны боордоп байлап сатып жиберип же союп жиберип, ошентип эле аракет кылып анан ошентип отуруп буларды алдык да. Азыр деле Кудайым буйруса жайдар уйларыбыз бар. Жакшы сапаттууларын алып келип, өзүбүз искусственный кылып өндүрө баштадык да. Сандан сапат който баштадык. Жакшы сүттүү уйларды алып калып, аларга жакшы жасалма уруктандыруу жолу менен уруктандырып, анын торпокторун алып, анан 2 жылдан кийин Кудай буйруса ал эле сапаттуу ушундай уйлар болуп калат да, Кудай буйруса. Эми жайдар уйлардын баарын эле негизи көрдүк. Саапты көрдүк. Биринчиден сүт аз, экинчиден союн десең салмагы аз. Ушундай кемчиликтер бар да. Биздин келечекте ошо асыл тукум сүт жана эт багытындагы чарба уюштурайын деп атам да. Сүт эт багытында завод ачканга аракет кылабыз да. Завод болгондо бул эмне дейсиң? Буларды өндүрүп, элге да тартуулап, перлайт этип, сапаттуу уйлардан чыгарып, торпокторун элдерге берелик деген ой бар да.
тойттун бунун өтө эле пайдалуу жактары көп экен да, бул чыктуу деп ошон үчүн айтылат да. Анткени бир күндө мындан берген уйду 2 эле же 1 эле кило чөп жейт да, бир күнүгө. Бир суткасына да бир күндө 1 эле мал чөп салабыз уйларга. Букаларга деле уйларга да болгон 2 мал ушу чыктуу тойттон салабыз. Абдан эле калориясы күчтүү экен. Тоюмдуу болот экен, бат мал темирет экен да. Летний жайкы сарайбыз. Жайында ушул жерде турушат. Анткени бул биздин галстендин балдары жайлоого чыкпайт. Ушул сарайда ушул жерде турушат да. Чоңдорун тиги өйдөнкү сарайыбызга алып барып туруп байлап атабыз, алардын букаларын байлап. Эми Кудай буйрса жанагы жайдар уйларга коебуз да. Кудай буйрса анын ошентип санаа-сабатка өтөбүз да. Бул жерде болсо жакшыраактары. Кудай буйрса бул абердин аңгыска өткөн себеби дагы булардын тоодо жүргөндөрү жакшы экен да. Топостон кийин келе ушулар экен да. Топостон кийин ушулар тоодо жакшы жүрөт экен. Анан булар бөлүнбөйт экен. Быйыл тоого жибердик. Анан калганы дагы деле тоодо. Көпчүлүгү тоодо жүрөт, азыр кыштоодо жүрөт. Кудай буйрса булардын туугандарын алып келдик. Жайыт жетишпейт. Эми жайыттын все равно жетишпейт дечи, бирок бизге мүмкүнчүлүк бар. Эгерде жери болсо, мамлекет тараптан да жер бере турган болсо бизге, андай тойту биз азыркыдай кылып, чыктуу тойттардан көп даярдап алсак, кыш айда колдон да чыгарып койсок болот да. Колдон чыгарып койгонубуз бизге пайдалуу. Бул эмелердин аңгыстын балдарын кичинекей кезинен баштап кол кармасаң ушундай чоңойот экен да. Күнүгө 1 килограммга чейин, 5 граммга чейин салмак кошот экен да. Анан эми талап жок, айлы жок, жер жок болгон, иштеп болгон айлы жок, көптөгөн жүздөй малыбыз талаада жүрөт да. Сабакка битирап келет деп расчетубуз канчалык болгону менен мындай эсептеп көрсөк 1 жылга жетчүдөй эмес да. Анан айлы жоктугу да кармап атабыз да. Анан бизге маселе эле ошо жер аз да. Быйыл 15 гектар эле силос айдады элем. Мында дагы жетпейт. Жок дегенде бир 30-40 гектарга айдасам бир 200-300 малга жетчүдөй да. Көптүгө эле бизге окшой эле жаңылат эми. Бизде жаңылбаган жаак, мүгүлгөн тояк болбойт дейт. Биз деле жаңылып ушул 92-жылдан баштап правос деп келатканыбызды ниет кылып жүрүп, будан куладык, кайра аракет кайра куладык, ошентип отуруп талкпаган эмгегибиз менен мынакей дарак бир жерден көгөрөт демекчи, ошо биз жеттик да, Кудай буйрса. Негизи баарына чыдамкайлык керек да. Эл ким аракет кылса да ошону аракет кылып, жыгылса турса дагы болот деп жакшы ниет менен, жакшы аракет менен, жакшы өзүңдү өзүң кооттоо менен аракет кылса иш болчудай да.